бүгүнкү күндө бир эле кесипти аркалабастан бир нече кесип жөндөмүнө жараша бир нече кесипти аркалаган абдан актуалдуу. Мисалы өзүнүн окуу жайды бүтүргөндөн кийин өзүнүн кесибинен сырткары дагы жөндөмүнө жараша мындай карап көрсөк бүгүнкү күндө айымдар, өзгөчө айымдар бир нече мындай жумушту бир алып кетип жатышат. Заман дагы талап кылып аткандай да, анткени бир эле кесип менен ошол кесипти карап отура берүү жаштардын арасында мода эмес. Тескерисинче бир эле учурда бир канча кесиптин ээси болуп, ашпозчу бол, куруучу бол, дагы өзүңдүн жөндөмүңгө жараша бир канча кесиптин ээси болуу бүгүнкү күндө мода. Чындыгын айтканда, Медина туура айтасың. Мен дагы ошондой айымдарды көргөндө чындыгын айтканда суктанам да. Анан дагы мен ойлойм, бизди көрүп жаткан көп эле айымдар үлгү алуучу айымдарды чакырып, биз ошолорду мынакей жөн эле отурбастан бир нерседен бир нерсени улам чыгарып, анан кийин жашоону ошончолук кызыктуу кылса болот экендигин айткыбыз келет. Анан дагы негизи эле мен дагы мындай мурда ойлочумун да, бир кесипти, бир эмес, бир нече кесипти алып кетүү бул чындыгында физикалык жактан дагы, психологиялык жактан дагы бир оңой эмес болуш керек депчи. Сен, Медина, негизи журналистика факультетин бүтүргөнсүң, бирок андан тышкары бир кандайдыр бир дагы бир кошумча кесипти аркалоо деген мындай бир кандайдыр кыялдарың жок беле? Кыялдарым бар. Мен өзүмдүн журналистикалык кесибимден тышкары сот болгум келчү. Буюрса ошол кыялымдын үстүндө иштеп атам. Кышкы окууга кабыл болуп баштаганда сөзсүз түрдө экинчи кесип катары окууга тапшырам. Вау. Бул жактан дагы сенен акырын азасан тажрыйба алып турбайбызбы? Эң сонун бүгүн биз ушундай бир эле учурда бир нече кесипти аркалаган жаштардын катарын толуктаган бир сонун коногубуз менен маек курабыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Саламатсыздарбы? Эфирде Арузат көрсөтүүсү. Бүгүн сиздер менен мен Айнура Бекебаева жана ошондой эле Медина Русланбек кызы болмокчу. Кухнянын баардыгы коюлду, освещениясы менен Аялдар ааламы тууралуу кызыктуу көрсөтүү даярдап жатабыз. Көпчүлүккө жагат деген ишенич бар. Ар бир адам уникалдуу болгону өзүнүн жөндөмдүүлүгүн өз учурунда байкап, анан ошону менен алектенип кетсе, адам албетте бир жагынан бактылуу да болуп кетет, анан дагы ошондон киреше тапса, андан да жакшы нерсе, туурабы? Бүгүн биздин коногубуз бир эле учурда 3 кесипти аркалаган айым, бизнес-леди, пластикалык хирург, косметолог жана ошондой эле балдардын сүйүктүү апасы, сүйүктүү жар Алтынай Тапаева конокто. Саламатсызбы, Алтынай? Кош келиптирсиз. Кош келиптирсиз. Төрүздөн орун. Негизи сизге окшогон мындай жаш айымды көргөндө, анан дагы бир эле учурда мындай караганда баардык жактан жетишкен, анан пластикалык хирург, косметолог деген сыяктуу бир ушунчалык оңой эмес жумуштарды аркалаган айымды көргөндө албетте суктанабыз да. Негизи ушул 3 кесипти мындай бирдей аркалап келет экенсиз да. Кайсыл кесип сизге жан дүйнөңүзгө жакын? Саламатсызбы? Мен жан дүйнөмө жакыныраак бул деген пластикалык хирургия жана косметология. Кичинекей кезимде кишилерге жардам берейин деп эсептеп жүрчүмүн, бирок кандай врачту тандоону мен билчү эмесмин. Жана негизи кичинекей кезиңизде врач болууну каалагансыз, э? Ооба, врач болгону каалагам. Бирок анткени кишилерге жардам бергенге, жардам берип кишилерге кам көрүүнү жакшы көрчүмүн, ооба. Бирок ошо медициналык университетке медициналык окуу жайга өткөндө мындай кайсыл тарапты тандадыңыз эң алгач эле? Эң алгач биринчи мен лечебное дело тапшыргам. Лечебное дело окуп атканда ар тарапты изилдеп көрдүм. Биринчи терапевтический жагын карадым, хирургия жагын карадым. 4-5 курста болгондуктан хирургия башталгандан кийин мен хирургия өзүм жан дүйнөмө жакын экенин сезгенден кийин хирургиялык тармакты тандоого чечтим. Бирок хирургия талаптары да толтурады. Ошондо окуган сайын, билген ар бир курста чоңойгон сайын андан кийин микрохирургияга тапшырам деп чечтим, ооба.
Бирок деген мен кишилерге жөндөттөн жардам бермек болсом сулуулук тартуулагым келди да. Ошодон ырахат алчумун. Анан кийин кишилер мен пациенттерим мындай келгенде жөн эле жардам бербестен анан дагы сулуулук тартуулаган ошол медицинадагы эки тармакты бир алып кетүүнү чечкен экенсиз да? Ординатура тапшыргандан кийин ойлонуп пластикалык хирургия тапшырайын деп чечтим. Именно ошол жерде мен бейтаптарым келип тышкы келбетин тышкы келбетин өзгөртүүгө жардам берген болсоң, жакшыртууга жардам берүүгө. Ооба, кышкы ошол проблема чечкенде ички дүйнөсү да тазаланып, мындай жыргап калышат да келгенде. Чынына туура айтасыз. Баягы сырткы келбетиңди оңдоп баштасаң, адам мындай түзөлүп, анан ички жан дүйнөсү дагы өзгөрүп баштайт эмеспи? Негизи, демек, бала кезиңизден эле бул врач болгону, медицина тармакта иштөөнү кыялданган экенсиз да? Анан кийин кичи кезимде деле өзүм ошол тармакта дагы кичине оюмда врач болсом, анан кийин өзүмдө бир чакан бизнес болсо, мындай современный, независимый мындай көз карандысы болуп деп кыялданчумун да. Өзүмдү билем. Кыялда ишке ашкан экен. Буйрса, кындап ишке ашып жатат. Эң сонун негизи биз ар бир каарманыбыз көрүүчүлөрүбүз үчүн бир кандайдыр бир деңгээлде үлгү болсо деп ар дайым тилеп келебиз да. Анан кийин Алтынай болсо, мындай баардык тараптан өзүнүн кылган жумуштарын ошончолук тыккан. Албетте баягы орусча бүткөнүңүз үчүн бир аз кыргыз тилинде кыйналып жатасыз. Аны биз сезип эле турабыз. Бирок биз бул жагынан дагы сизди мындай бир аз өнүктүрүүгө аракет кылабыз. Анткени баарыбыз тең эми кыргыз тилинде сүйлөшүбүз керек деген ниетте. Ошондуктан көрсөтүүбүздү кыргыз тилинде, жалаң кыргыз тилинде сүйлөйбүз. Андыктан кээ бир учурда кыйналып калсаңыз эчтеке эмес, бирок негизи эле оюңузду мындай эркин билдире бериңиз. Анткени сиз бүгүн мотиваторсуз. Сиз менен сизди көрүп турган көптөгөн жаш айымдар үчүн сиз бүгүн мотивация беришиңиз керек. Сүйлөштүкпү? Эң сонун. Негизи мындай сиз үй бүлөнү бир алып кетесиз, анан бизнес тармагында көптөн бери эмгектенет экенсиз. Бизнести дагы бир баштаган экенсиз. Ал бизнесиңиз дагы бүгүнкү күндө жакшы мындай өнүгүп келатыптыр да. Жаш мындай бир нече жыл мурда дагы да болсо жаш болчуңуз да. Кантип баштап калдыңыз? Кандай идея менен? Негизи идея, эң негизги идея да маанилүү. Идея кайдан келди? Идеядан кийин буйрук болуш керек экен. Негизгиси мен деген кичи кезинде бир апамды карап, үлгү алып, ал тамак жакшы жасайт да. Мен да ошо конок тосконду, тамак жасаганды жакшы көрчүмүн. Ошол анан кийин уже өспүрүм жаштан өзүм тамак жасап баштадым. Коноктор келгенде аябай кубантып, тамшантып, стол өзгөчө столдорду жазганды жакшы көрчүмүн. Коздоп ошондон баштап изденип, жакшы салаттарды, жакшы тамактарды, анан кийин эмне жасасам, конокторубуз аябай мындай суктанышып жаамына кызыгып. Ошондон тышкары жана балык тоокту жасайбыз го. Жөн эле балык тоок жасабыздын бир башкача түрү барбы деп изденип баштадым да. Ошентип сөөгү жок, анан балык тоок жасап баштадым. Анын рецептти билем мындай. Ар кайсысын карап, ингредиенттерди кошуп, кайта бул болбойт экен, муну кош керек экен деп бир рецептке келдим. Ошол рецептти көптөн бир 18-19 жылдан бери жасайт окшойм. Келген сайын коноктор аябай сонун экен, рецептти айтып коесузбу? Ошол рецепттерди айтып, жасаганда ал негизи кыйын жасалат. Анан кирте, сен жасап берип койчу, бизге сага кичине төлөп берейин, сен студентсиң го, кичине сага кирешип олтурсун деп, макул, ошол боло берди. Анан кийин медакадемия окуш кыйын, анча кичине жардам берчүмүн, бирок сага көп убакытты көңүл бурган үчүн кичине аны унутуп калган. Ординатура тапшырып калгандан кийин аякта мындай менин коллега эжелерим бар болчу, алар
отуруп сүйлөп калганда мен бир күн жасап келдим, подружкаларым, курбуларым да билчү. Акырындап заказ кылып башташты, жасап берип койчу. Ординаторада мен эжелерим дагы жасап берчи деп жаңы жылдын асты болуп калды 2017-жылы. Анан кийин уже окууну бүтүп баштагандан кийин мындай бир ошону ар күнгө аябай жагып атса, мүмкүн может ошону мен деген бизнеске айландырсам да, ооба деп ушуна идея келди да, жатып ойлонуп баштадым. Анан ошол жаңы жыл эң алгач эле жөн тааныштарыңыз кале? Ооба, тааныштарыма сатып, сунуштап эле ошол баарын абдан жакчы, бир заказ кылбай, канча 5-6 жылдан бери менен мындай буйрутма кылгандар эми да. Анда деген мындай Instagram баракча, Instagram тармакчы көп колдонуучу эмес. Получается, ошондон кийин анан кийин кайсы инструментти колдонсом болот деп сүрөт тартып, Instagramга чыгарып баштаганда өзү мындай болуп кетти да. Демек жөнөкөй эле баягы тоок, балыкты, маринад жасап, даярдап, Жок, ал маринад эмес. Анын ичинде ал өзгөчө эмнеси менен ичинде сөөгү жок да. Анын начинкасы менен ал жөн эле алып туруп кишилер тажап кетти, жөн эле балыкты койгонго же гриль алгандан өзгөчө кудаларды, башкаларды сыйлуу конокторду мындай кубантайын деп. Кудайга шүгүр, элибизде той көп дегенде. Ооба, кыргыздар ага байбыз да. Бирөөсү болсо той деп. Ошол негизи тойдон эле айтып турсу. Ооба, ошондон үчүн акырындап буйрутма башталды. Жаңы жылда мындай болуп кетти да, мындай уланып кетти аябай. Бизнес талап болгонуна байланыштуу бизнесиңиз анча-мынча өркүндөп баштапты да. Негизи бир айда канча тоок, канча балык жасайсыз, алардын баасы канча, мисалы? Эмнеден баштадыңыз? Эмнеден баштадым? Бир тоок, бир балыктан. Отуруп алып туруп, мен тоокту жасап көрөйүнчү. Экзамендерди ташып бүттүм. Эми мен курбуларыма, жакындарыма жакса, балким мындай өзгөчө элге да тартуулайын деп баштадым. Анда алгоритм Instagram башкача болчу да. Ооба. Бирок бир айда, ошол учурда бир айда канча тоок жаңы жылдын астында мен мага аябай кубанткан бир билем мен 72 тоок жасаткам. Өзүңүз жасап, жардам мен анан кийин мамамды суранган, мамам жасап берип коюңузчу. Анан инилеримди сурангам. Ошентип 72 мен үй бүлөм өзү таң калып калган, ушундай болобу деп. Андан кийин сиз бул тармакта өнүктүрүүнү чечкен экенсиз, Ооба, чечтим. Эми кайра буйруса 2 айдан кийин жаңы жыл, кайра эле буйрутмалар байма-бай түшөт турбайбы? Эми азыр уже 7 жылдан бери биздин Кудайга шүгүр канча кардаларыбыз бар. Бул тооктун негизи жеп көрсө эле чын эле мындай даамдуу да, аябай. Биз акчага эмес, бул деген тоок балыкты мен деген чын эле рахат алып келсин элдерге, польза айткандай, польза алып келсин деп жазайм да, мындай берекеси менен. Эң сонун. Негизи мындайча айтканда, ар бир нерсени бизди көрүп турган айымдарга деле да, мисалы, эмнеден баштайм дейт. Үйдө отурганда бир нерсени абдан жакшы жасап, бир нерсеге жөндөмүңүз бар болсо, тааныштардан эле баштап, мынакей көрдүңүздөрбү, Алтынай айткандай, тааныштарга сунуштап жатып эле, анан ошол бизнести чоңойтуп, өрчүп кетсе болот. Мага бир нерсе абдан кызык болуп турат, бир балык, бир тоок канча турат? Азыркы башталган 990 баштагам. Азыркы убакытта 1390 сом болду. 1390 сом. Ооба. Бизден баасын өтө көбөйтпөгөнгө аракет кылабыз. Өзүңүз билесиз, азыр инфляция болуп атат, баалар абдан жогорулап атат. Бирок ошого жараша биз деген качествону, сапатты сактап, бирок деген баасын эң ылдый жакка карманга калың элге жеткиликтүү болуш үчүн. Эң сонун, биз жанатан бир аябай балык менен тоокту ушунчалык мактап атабыз. Элдин баары бир жегенден кийин көп кайра жегиз келет деп көп айтып атабыз. Келиңиз ошол балыкты көргөзүп, ошол даяр бойдон алып келиптирсиз, ошону көрүүчүлөрүбүзгө көргөзөлү, мындай кандай болуп сатылат элге, көргөзөлү. Кез бул жакка өтүп, бул жакта балык тооктун жанына барып дегенде, жакыныраак барып, баарлашып. Жөн гана жылмайчы, сен аялсың. Айланаңды карачы, кандай кооз. Шашпа, жашоо, жыргал. Иш
иште, окум, алдыга гана умтол. Билесиңби, сенин ар бир кадамың кубанычтар толайт. Сенин барың бул бакыт. Анткени сен аялсың. Ар дайым эсиңде болсун. Солоолуктун, улуулуктун, жашоонун өзү аялдан башталат. Улуттук каналда Арозат. Күркүрөгөн күз айында ар бир эле кыргыздын үйүндө жаан жакшылык, кыз узатуу, келин алуу, айтор тойго байбыз. Дал ошондой тойлордо өзгөчө даам жасайм деген айымдар болсо, анда экранга жакыныраак келиңиздер. Биз бүгүн Алтынай айымдан сонун лайфхакты үйрөнөбүз. Балык болсо мындай болуп ушундай болуп даяр болуп келет. Даяр болуп келет, Ушундай столго эле дароо эле койсоңуз болот. Бул жөн эле мындай карасаң бир тоокто эле, аны кескенде оңой да. Алып туруп эле кесесиз. Мындай. Азыр бул тооктун сөөгү жок. Ооба, сөөгү жок. Жөн эле алып туруп эле дароо мынтип кесип. Жөн сөөгүн эмне кылып жибердиңиз? бул деген алып чыгабыз. Бул чын эле айтканда оор жумуш. Оңой болбойт. Ошон үчүн канча рецепт айтып берсем дагы, көрсөтсөм дагы, мен биздин айымдар жөн эле заказ кылалчы, кыйналбай эле. Басты эле ошол эле чыгып кетет экен, анткени мунун ичинде деген фисташка бар, биздин жакшы продукцияларды жасайбыз, жөн эле эмес. Сапаттуу, сапаттуу биздин Кыргызстандыктын фисташкасын колдонобуз, Баткендин, ош жактан. Сыр, жакшы сырды колдонобуз. Грибы, шампиньоны, орусча айтканда. Негизгиси бардык ингредиенттердин бардыгы жогорку сапаттагы ингредиенттер экен да. Ушинтип жөн эле кесип туруп эле. Бунун сөөгүн алууда кандай ыкма колдонулат? Кантип сөөгүн аласыз? Мындай айтып бергенде түшүнүксүз болуп калат. Жөн эле аны алып туруп көрсөтүш керек. Аны менин Instagram страницаларымда башка бизнестин дагы өзүнүн сырлары болот деңиз да. Мына мынтип алып туруп эле, мынтип жөн эле коюп коесуз, ичинде мындай Койгонго дагы, конокторго салып бергенге дагы ыңгайлуу. Мынакей. Балык эмне балык? Бул деген форель, кызыл форель. Бул деле эң негизгиси кичинекей балдарга, ата-апаларга аябай жакшы. Полезно, мындай билесиз, кылдарды кылканы жок, ооба, коркоткон кичинекей балдарга бергенге. А мындан коркпой эле алып туруп эле берип койсоңуз болот. Демек, ошондо балыктын дагы, тооктун дагы кылкандары жок экен да? Тооктун сөөгү жок, балыктын кылканы жок. Демек, жаш балдарга дагы коркунуч жок да. Ай, балыкты бербей кылканы бар деп. Ооба. Аябай организмге керектүү витаминдер билесиз, ошол жерде балыкта бар. Коркпой эле берип. Жыты студияга бир курайт го, азыр эфир бүткөндөн кийин операторлор менен баарыбыз бөлүшүп жейбиз, келиңиз. Азыр кайрадан бул жакка өтүп, маектешели, баарлашалы дегендей, эң сонун көрдүңүздөрбү? Бардык эле нерседен, эгерде жөндөмүңүз болсо, бизнес жасап, ошондон киреше тапса болот. Азыр болсо, Алтынай, келиңиз сиздин негизги жумушуңузга кайрылалы. Пластикалык хирургияда да көп жылдан бери эмгектенет экенсиз. Ошол эле учурда косметолог болуп да эмгектенесиз да. Бүгүн биз негизи бул тармак азыр абдан суроо талапка жогору тармакта. Көп эле айымдар баягы косметологияга сөзсүз түрдө башат, анан дагы пластикалык хирургияга барып бир нерсени өзгөрткүзгү келет да. Негизи мисалы жаныбызда мына медина деле тур, мединадан сурайлычы мындай. Медина мындай жаштардын катарын толуктаган студенттердин бири, негизи сен өзүңдүн келбетиңде бир нерсе өзгөрткүң келчү эле? Ооба, мен өзүмдүн көзүмдүн үстүндө азыр сурма деп коет эки коштургум келчү да. Эмне үчүн дегенде, өзгөчө макияж убагында аябай кыйналчумун. Анан Арозатка келип, анан Арозаттан эле сулууланып эле эми калабай калдым дейм. Туура макияждан да болду. Эң сонун негизи пластикалык хирургияда кайсыл процедура эң көп суроо талап жогору? Кайсыл процедурага? Бүгүнкү күндө менин оюмча, бул жеке оюм, балким мен ушул именно ушул блефаропластиканы жасаган үчүн мага ушундай абдан аябай ушул суроо талаптар көп.
сиз өзүңүз айткан эле кош кат кыргызча айтканда веки жазганда блефаропластика. Биз деген баарыбыз азиатпыз, биз баарыбыз да веки четкий эмес, кандай картайган сайын түшүп баштайт, май басып баштайт. Ошого жараша мен ойлойм бул биринчи орунда блефаропластика турат. Ошол блефаропластика негизи эле мындай адамдын организмине эч кандай зыянын тийгизбейби? Блефаропластика жок. Туура адиске барып, туура операция жасалса, бунун эч коркунучу жок, зыяны да жок. Эң негизги талап бул деген жакшы адиске барышыңыз керек, жакшы хирургка барышыңыз керек, өз жумушун билген. Азыркы билесиз го, андай медицинага образованиясы жок, билими жок. Жөн эле салондордо Сингапуре деген нитевой процедура бар. Ал жөн эле процедура, ал операция эмес. Айтып коет, операциясыз блефаропластика, без операция, орусча айтканда без операционная блефаропластика Сингапуре деп аталат. Инстаграмга кирсеңиз толтура. Бирок андан көп деле жыйынтык чыкпайт дедиңиз, э? То жыйынтыкта чыкмак турсун, коркунучтуу ден соолукка зыян алып келген процедура. Аны туура эмес кылса, косметолог катары айта кетсеңиз, эми косметолог катары. Ошол эле мисалы блефаропластиканы же болбосо дагы бир мындай кандай бет түзүн өзгөртүп, жашаргысы келген ар кандай процедура болот эмеспи? толтура. Анан Жардам берген процедуралар толтура. Ошол процедураларды косметологиянын эле жардамы менен биз кандайдыр бир эффектке жете алабызбы? Ооба. Эң биринчи мындай бул суроону жооп берсем аябай көп убакыт керек да. Косметологияда процедурасы абдан көп, билесиз. Косметологияда өзү бөлүнөт. Эстетика косметология, инъекционная косметология. Мындай ар бири там эстетика косметологияда жардам берет бетке, инъекциялык косметология бетке дагы жардам берет. Эмнеси мен мындай, сиздин сурооңузга айтканда кандай процедура дейсиз да. Мындай бир процедура жок да, мындай могу процедураны жасасаңыз, аябай жапжаш болуп каласыз, же бетиңиз сонун болуп калат деп. Аны мындай косметолог киши бет алып келгенден кийин, консультация келгенден кийин айта алат. Ар кимдин ар кандай проблемасы болот да. Ар ким бирөөнүкү бетинде мындай безетки толтура чыгып кетет да. Андагы причиналасы башкача. Морщина деп коет, анда башкача. Мисалы жөнөкөй эле мисалы ошол эле азыр фейслифтинг чыгып атат, массаж, бетке массаж. Ошол мисалы массаж менен массаж жасай берсек күнүгө биз беттер тартылып, беттер тартып жашарууга келе алабызбы? Только массаж менен жок, келе албайсыз. Конечно, массаж кылсаңыз ал бетиңизге тонус берет, мындай спазм мышцы болбойт. Көбүрөөк мындай көп узартат сиздин жанагы мындай бетиңиздин тартылып туруусун, бирок деген баары бир ар кандай мындай косметологияга барышыңыз керек болуп калат. Не только массаж менен көп нерсени чече албайсыз, көп проблеманы. Дагы бир мындай азыр байма-бай кылып жаткан процедуралардын бири бул деген деп караганда Медина мени карап күлүп калды. Бул деген баягы эриндери чоңоюп жатышат да, азыр көп эле кыздар мындай карасаңыз ботекс дейсиз. Ботекс дейт да. Көп эле учурда мындай кездешет. Экөөңүздө тең ушундай ботекс бар окшойт. Меники азыр айтканда сизге айтып берем. Ошол процедуранда өзүнүн зыяны болуш керек да, мындай элдерден азыр мындай түшүнүк турат да, ботекс деп айтып коет го. Ботекс деген бул деген токсин, ботулотоксин, ал деген жанагы морщиналарды кетирген токсин. Ал оозду чоңойткон, гармонизация мындай кишилер ойлойт экен да, мындай оозду чоңойткон эле мындай маселе туура эмес депчи. Мен мындай ойлойм да, если туура кылса, например, ар кандай бывает, жарашыктуу кылса, бул наоборот полезно. Туура колдонуш керек да. Алтынай, косметолог катары айтыңызчы, мисалы ошол процедура кандай эффект үчүн жасалат негизи? Мага мындай көбүнчө
билесизби мындай билбейм мен может врач пластический хирург болгон үчүн косметолог үчүн мына мындай гармонизация губ орусча менен кыргызча айткандай өзүм например биринчи увлажнение мындай увлажнение кылганга келет, анан кийин эң негизгиси мындай какой-то витаминизация деле болобу? Филлердин составын айтайынбы? Же косметологдор ушундай айтып коюшабы? Жок, филлердин составы бул гиалуроновая кислота. Гиалурон кычкылдык, гиалурондун кычкылдыгы ал организмде бар, болуш керек. Биз даже ичебиз гиалуронканы. Ошол ал деген вещество, которое задерживает сууну ичинде организмде кармайт да. Ошол үчүн мындай увлажнение берет. Эң негизгиси бул биринчи проблема, бул деген исправление губ, например. Асимметрия болот да, мындай туура эмес асимметрия болушу мүмкүн. Демек, эң негизгиси асимметрияны оңдоо, ооба. Эриндердин асимметриясын оңдоо экен да. Ооба, миссиясы. Ооба, ушул жардам берет ошо эң негизгиси. Бирок анда көп эле кыздардын эриндери асимметрия болуп кеткен окшойт да. Анан кийин еще азыр мезгилдин талаптарына жараша кичине мындай көлөмүнөн чоңураак өтө чоң болуш керек. Мага аябай жакпайт. Натурально, бирок кичине сочно болуш керек да. Ошол мага ошондой жагат аябай. Ошондой кылганга. Туура натурально кылыш керек да, жазганга жараша. Атайын бир орус телеканалдарынан көрүп калдым. Бугатти деген биз эки кыз бар. Анан алардын оозтору эми одоно көрүнүш да. Анан сизге дагы балким менин өзүмдүн оозумдан дагы деп көлөмүн мындан дагы чоңураак кылып бериңизчи деп болду беле? Эң көп канча мели куйгансыз? Мен деген негизги келип туруп пациенттерди карайм. Буга уже жетиштүү деп айтам. Мен андан көп кылбайм деп отказ кылгандарым да болгон. Сиз өзүңүз отказ кылган? Ооба. Мен деген мен косметолог, натуральный губы жасаган косметолог деп. Балким клиент всегда прав. Мен сизге айтып атам, акчаңызды төлөп берип атам. Эмнеге кылбайсыз деп. Мен айтам, мен кыла албайм, башка косметологко барсаңыз болот. Сизге анда жарашпайт. Ал это уже некрасиво будет смотреться деп айтам. Бетиңизге ылайыктуу болбой калат. Жүзүңүзгө деле бетиңизге ылайык келбей калат. Эң негизгиси бардык процедураларды жасап жатканда, эгерде ушунчалык жасаганыңыз келсе, эң негизгиси аша чаап кетпеш керек да. Бардык нерсенин өзүнүн рамкалары, чеги болот. Сулуулуктун дагы өзүнүн чеги болот эмеспи? Мага көп эле учурда ошол эрини чоңойтуу процедурасын сунушташат да. Бирок мен ушул убакка чейин карманып келатам. Эгер кийинки эфирлерде мен башкача болуп туура эсе, туура бизге барсаңыз, сизди мындай натурально, бирок жакшы кылып берет да, мындай. Андай саламатсыздар деп сүйлөп коет. Анда демек мен алтынан мен жакшы сүйлөшкөн экенин билет да. Бирок мен эч кандай процедуралар мындай инъекциялык процедураларды колдонбойм. Жөн гана көбүнчө массажды колдоном. Менин оюмча, табияттан берген сулуулукту дагы баалай билишибиз керек. Ошо натуральность, табиятты өзгөртпөш керек да. Подчеркивать этип коюш керек. Натуральную красоту нужно уметь подчеркивать. Адис ошону билиш керек да. Биз азыр кыска тыныгуудан кийин сиздер менен кайрадан жолугушабыз. Бизден болуңуздар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда миңдеген жубайлар балалуу боло албай келишет. Тукумсуздук диагнозу коюлгандан кийин мындан чыгуу жолу жок деп ойлошот. Бирок медицинанын өнүккөн убагында тукумсуздук илдетин дагы жеңсе болот. Бул учурда Онколайф Түрк Эко клиникасы жардамга келет. Биздин максат ар бир үй бүлөгө бала жытын тартуулоо. Эгерде сиз көп жылдан бери дарыланып, бирок балалуу боло албай жатсаңыз, анда клиникага келиңиздер. Онколайф клиникасы ымыркай эңсегендер үчүн. Биз эфирдебиз. Көрсөтүүбүздүн өнөктөшү Онколайф клиникасына терең ыраазычылык билдиребиз. Жакында декабрь айында Онколайф клиникасы бир үй бүлөгө бекер эко процедурасын жасаган турушат. Андыктан Онколайф клиникасынын баракчасына катталып, конкурстан өтүп, андан кийин Кудайым буйруса, эгерде бул процедураны жеңип алган болсоңуз, эмдиги жылы сиздин да үйүңүздө баланын үнү жаңырып турар. Албетте бул маалымат балалуу болууну самап, бирок кандайдыр бир себептерден балалуу боло албай жүргөн үй бүлөлөргө арналат. Биз менен болуңуздар. Биз болсо азыр бардык жагынан жетишип келе жаткан жаш Алтынай айым менен сүйлөшүп отурабыз. Азыр болсо косметологияга келели. Биз пластикалык хирургияны дагы бир аз сүйлөштүк. Негизи эле бардык нерседен аша чаппаш керек деп дагы айтылды.
косметология боюнча азыр өзгөчө мезгилдер алмашканда өзгөчө айымдардын беттериндеги терилерде мындай көйгөйлөр жарала баштайт да. Азыр күзгү бетке кам көрүү тууралуу биздин айымдарга айтып берсеңиз, анткени алар дагы кызыгып жакында колдо болуш керек экранга. Негизгиси мындай күзүндө деген биринчи бетке деле кам көрүш керек. Негизгиси туура уход тандаш керек. Үйдө биз эмне кылабыз? Туура уход тандаш керек. Бул деген 5 ступенчатый уход деп аталат. Биринчи орусча айтып берейин. Анан кийин бул гидрофильный масло, умывашка, анан кийин тонизация лица кылыш керек, тоник. Өзүн муну мен общий азыр айтып берейин. Бирок деген ар бир адамдын өзүнүн кожасына караша, анын ошо тоникти дагы, жууган кремдерди колдонгон бар. Майларды дагы. Ооба. Аны адис өзү тандап бериш керек да. Только консультациядан кийин. Азыр мен общий айтып берейин, терисине жараша. Биринчи бул деген гидрофильное масло, ошону умывашка, второй ступенчатый, тонизация, увлажнение и следующее это какую-нибудь маску. Есть крем для көздүн терисин и анан кийин өз бетиңизге. Анын баардыгын кантип колдонгонду, кандай тандаганды бул өзүңүздүн косметологдо же адисте баргандан кийин тандап туура тандаш керек да. Туура тандабаганда деле зыян алып келет. Демек, өзгөчө айымдар үйдө отуруп, мисалы мен кантикенде өзүмдүн келбетимди оңдой алам, же болбосо тактарымды, буручтарымды кетире алам деп турган болсоңуздар, жок дегенде бир жолу атайын адиске барып кеңеш алып, анан ошол адистин берген кеңеши боюнча өзүңүздүн бетиңизге, келбетиңизге кам көрсөңүз, демек сиз жыйынтыкка туура жете алат экенсиз. Ооба. Туура айтып берген, бир жолу барып туура билип алгандан оң деп ойлойм да. Билбей көп нерсени жасаганча бир барып кеңеш алган оң. Ооба. Бардык айымдарга, сиздин сөзүңүзгө кошулам, сиздин сөзүңүздү толуктап коеюн дедим. Бардык айымдарга негизи эле эң биринчи кам көрүү бул деген бетти туура тазалоо дагы, күн сайын тазалоо да. Анткени көп учурда биздеги баягы айымдар ушунчалык көп иштейбиз, эртеден кечке иштейбиз, чуркап жүрөбүз, кечинде келгенден кийин көп айымдардан угам да. Энергиям жок, убактым жок, акыбалым жок, келгенден кийин эле суу жыгылам дегенчи. Башка убактыңыз болбосо дагы бетиңизге убакыт табыңыз. Бетиңизди сөзсүз түрдө тазалап жатуу бул өзүңүзгө кам көрүүнүн эң биринчи этабы. Туурабы? Негизи эле таптаза кылып, анан кремди коюп, анан кийин башка жакта башкага жетишпесеңиз дагы бетиңизди тазалап жатыңыз. Мына ушул болсо эң негизгиси ошол. Тазалаш керек бетиңизди. Болбосо мындай көбүнчө учурда бетке кам көргөнгө убактыбыз жетпей калды деген айымдар анда. Бир бетиңизди ар ким кишиде бирөө эле да. Ошону кам көрүшүбүз керек. Биз кам көргөндөн кийин башка эч ким кам көрбөйт. Негизи бет эле эмес, моюн дагы, эң биринчи. Моюн, анан колдорубузга дагы кам көрүшүбүз керек, Кишинин возрастын в первую очередь выдает шея и колуңуздун терисин. Ошо биздин айымдар билбейт, бетибизге эле кам көрөт, анан биринчи колго да кам көрүш керек, моюнубузда кам көрүш керек. Ошо. Мен моюнума дайым эле кам көргөндөй эле болом, бирок баары деле Венера шакекчелери, баары мен кичинекейимден калган Венера шакекчелери дайыма мени менен ар дайым. Бул негизгиси осанка да. Канча осанка. Ошол жактан келип. Эң биринчи проблема бул осанка. Анан мен деле туура эмес эметем. Операциядан 5-6 саат моюнуп отургандан кийин меники деле бара ал нерсе. Демек тулку бою суу туура алып жүрүшүбүз керек экен, Тулку бою суу туура алып жүрүшүбүз керек. Эң биринчи ооба. Ошого жараша анан моюнубуз дагы түзөлөт. Түзөлөт ооба. Көп проблема ошдон чыгат биринчи. Кол дегенден кийин биз мезгил экөөбүз дароо эле колдорубузду карап баштадык. Негизи колго эртең менен дайыма жаныбызда крем болуш керек да, Ар бир айымдын жанында колдун креми болуш керек. Үйдөн чыгып баратасызбы, түштүбү, кечиндеби, ар дайым. Негизи кремди колдонуунун өзүнүн бир эмелери барбы, шарттары? Канча жолу сүйкөш керек деген? Жок, кол кремден мен көп жерден окуйм, көп жерден наблюдение кылам. Бул мындай айтат, жууган сайын кол кремди колдонго мүмкүн кылыш керек да. Бирок биз андай мүмкүнчүлүк жок да. Жуубуз, кетебиз, иштейбиз, ушундай.
А жок, эгерде өзүңүздөргө ошол нерсени тарбия катары, ошол нерсени ар бир мындай жаныңыздарга алып жүрүп, анан күнүмүш адат кылып алсаңыздар, сөзсүз түрдө ал деген чындыгында Адатка айланып калат, кол жууган сайын башка жака бир деги эле мындай кафеде жүргөндө деле мисалы барып кол жуугандан кийин сөзсүз түрдө крем. Мисалы менин сумкамда ар дайым ооба, мен сизден өзгөчө байкайм. колдун креми бар. Мен аны дайыма керек болсо машина айдап баратканда дагы светофордо убактым болуп калганда сөзсүз түрдө колдун кремин сүйкөп алам. Бул болсо көп деле мындай каражат кетирбейбиз буга, бирок өзүбүзгө кам көрүүгө аз да болсо мындай шарт түзөт. Эми келиңиз сиздин үй бүлөңүзгө акырын кирели. Канча балаңыз бар, негизи эле баягы ушунча жумушта аркалап жүргөн айым, же болбосо балдары жок деп айтышат көбүнчө, же болбосо үй бүлөсү жок дешет, убактысы көп болгон үчүн кылаарга иши жок болуп көп жумушту ошон үчүн аткарып атат деп. Келиңиз үй бүлөңүз тууралуу айтып бериңизчи. Үй бүлө тууралуу айтсам, мен жакшынакай сонун 3 кызым бар. Көрдүңүздөрбү? 3 кызымдын энеси болом. Мен ушунчалык жетишкенге ушунча убакытым болгондуктан бул мен маамдын жардамы. Улуусу канчада кыздарыңыздын? 11-де. Маам болсо мен билбейм, ушунча деңгээлге, ушунча даражага жетет деп билем. Ошон үчүн апабызды барктайлы, рахмат айталы. Энелерибизге узун өмүр, Кудай кубат берсин деп. Демек, ар бир иште, ар бир бизнесте болобу, же болбосо жеке өзүңүздүн жашооңуздагы сизди дайыма колдоп турган, коштоп турган, дем күч берип турган адамдарыбыз бар болгон үчүн биз ушундай ийгиликтерге жете алабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде Арузат Ааламын каалаган жерде, каалаган жайда көргүңүздөр келсе, анда Арузат Шекеттеби деп бизди каалаган жайда көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү көрсөтүүбүз чындыгында кызык болду. Биз мындай караганда ар тараптан жетишкен айымдарды көргөндө мен чындыгында эле ар дайым суктанам, баа берем. Анын үстүнөн эгерде ал айым дагы көп балалуу болсо, үй бүлөсүн дагы ушундай бир сонун алып барып, өзүнүн хоббисин дагы бизнеске айландырып, анан дагы өзүнүн кесибин туура аркалап баратса, бул деген чоң жетишкендик да жашоодо. Бүгүн Алтынайды атайын сиздерге үлгү болсун, мотивация болсун деп чакырдык. Алтынайым, сизге эң чоң ыраазычылык, чоң рахмат. Ийгиликтерге, дагы көптөгөн ийгиликтерди багындыра бериңиз. Бизнесиңизди өнүктүрө бериңиз дегендей. Анан дагы эң негизгиси косметолог болгонуңуз дагы өзүңүзгө абдан жакшы жардам берсе керек. Ушунчалык өзүңүздү жаш мындай алып жүрөт экенсиз. 3 кызы бар деп сизди эч ким айтпайт. Андыктан жаштыгыңыз ар дайым сиз менен болсун, колуңузга береке. Чоң рахмат. Анда эмесе, эмди көрүшкөнгө чейин сак саламаттуу болуңуздар. Биз менен